Salamatsızlar yoldaşlar. Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев бүгін Жалал-Абад облыстық ички иштер башкармалыгына 2 уна тапшырды. Урматтуу президентибиз сиздерге ошол Жалал-Абад УУДусуна белек берип жиберди. Мына начальник УУДуга жана жетекчилерге, жергиликтүү жетекчилерге айтып кой деген өзүнүн тапшырмасы бар. Мына ошол биздин УУДунун спецназына берейли. Спецназдагы балдар Рахмат. Спецназдагы балдар ар түрдүү кызматтарга чыкканда, ар түрдүү кырдаалдар болуп калган маалда ушуну колдонсун деген максатта берип жиберди. Бирок бунун баары белек катары гана берилип атат. Бирок ошол эле мезгилде өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыркы күндөгү мамлекетибиздин көрүлүп аткан чараларынын негизинде мамлекеттин бардык булуңгучтарында мамлекетибиз азыр башка өнүгүү жолуна түштү. Урматтуу кызматкерлер, биздин алдыбызга коюлган тапшырмаларды аткаруунун негизги маселеси берилгендик менен мамлекетке кызмат кылуу. Мамлекетке берилгендик менен кызмат кылып, биздин алдыбызга коюлган тапшырмаларды так, мыйзамдын чегинде жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аткарууну биз өзүбүзгө үлгү катары кабыл алышыбыз керек. Мурдагыдай болуп, бул ведомство, бул башка ведомство деп бөлүнбөшүбүз керек. Биз бардыгыбыз ынтымакта, биргеликте bir gana maksatımız var. Mamleketimizin koopsuzluğunu kamsız kılıp, bizdin koopumuzdagi tınçılıkты saktoo. Uşuga barыбыз hareket kılabız. Barыбыз sizlerden oşunu birinciden sizlerden soranabız, en negizli sizlerden oşunu talap kılabız. Toyota Corolla жана Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаалар ийимден атайын багыттагы полкунун Жалал-Абад шаарындагы өзүнчө ротасына өлкө башчысы Садыр Жапаровдун аттынан берилди. Быйылкы жылы ушу демелишип аткан ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Ниязбек Улан Умурканович тарабынан 12 автоунаа берилди. Ал 12 автоунаа биздин 4 шаар жана 8 районго берилди. Адан тышкары мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүн мына биздин спецназга Дельфин бустик автомашинасы менен жаңы Toyota Corolla машинасын биздин ушу кай жерге өз убагын жетиш үчүн багыттагы тездеткен эмени ататка камчылык кылышат 2 машина автоунаанын күлүшүн берди. Азыркы күнү мындай укук коргоо органдарынын колдоо бул жаңылык эмес, бирок мынчалык даражада болгон эмес. Мына көрүп атасыздар, УКМ жалпы эле укук коргоо кызматкерлерине колдоо өтө зор болуп атат десем мен жаңылашпайм. Мына акыркы эле 5 айдын ичинде Жалал-Абад УУДусуна 7 машина белек кылынып берилди. Бул деген өтө жакшы. Биз төлкөшү мамлекетибиз өнсө, экономикалык жактан эң күчтүү мамлекеттер болсок, кана ушуга окшогон жакшы нерселер болот экен. Куда кааласа болот деп ойлойбуз. Биз төлкө мамлекетибиздин жетекчилиги, анын ичинен лично президентибиз менен Камчы Кызышаевга ийгилик каалап кетебиз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкө жетекчилиги тарабынан милиция кызматкерлерине шарттар түзүлүп, көңүл бурларын белгиледи. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион.